Саламатсыздарбы? Түз эфирде Лондон BBC кыргыз кызматы, студияда Акчолпон Койчиева. Эл аралык соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Вакцина табуу аракеттери ыкчам жүрүүдө. Британияда коронавируска каршы вакцинанын клиникалык сынагы башталды. BBC Афганистандагы жашы жете электр кармалуучу абакка кирип чыгууга сейилек мүмкүнчүлүк алды. Анда Талибан жана Ислам мамлекети тобу менен байланышкан деп жүздөгөн жаш балдар кармалып келет. Клик берүүбүздө SpaceX компаниясы спутниктеринин жарыгын оңдойбуз деп убада берди. Британиядагы Оксфорд шаарында Европада биринчи жолу коронавирус вакцинасын кишилерде сыноо башталды. Бул пандемияга каршы туруудагы илимий маанилүү учур. Вирустан дүйнөдө 190 миңден ашуун адам кайтыш болду. Изилдөөгө 18 жаштан 55 жаш куракка чейинки 800 ыктыярчы тандалып алынып, аларга сынактагы вакцина сайылды. Жалпысы ол дүйнө жүзүндө 5 жерде клиникалык сынактар жүрүп жатат. Анын 2 Кытайда, 2 АКШда жана бирөө Британияда. Кабарчыбыз Фергус Уолш Оксфорд университетиндеги изилдөөнү көрүп келди. Бул нерсе баарын өзгөртүшү мүмкүн. Коронавируска каршы вакцина баарыбыз үчүн зарыл болууда. Вакцина биринчи сайылган ыктыярчы микробиолог Элиза Гранато болду. Ал жакында эле 32-ге чыккан. Мен өзүм окумуштумун. Ошондуктан албетте вакцинаны сынап көрүп, илимге жана илимий изилдөөгө колдоо көрсөткүм келет. Өзүм вирусолог болбогондон кийин бул күндөрү өзүмдү керексиз адамдай сезип жүргөм. Андыктан сынакка катышуу изилдөөгө көмөк көрсөтүүнүн жакшы жолу. Ошол себептен катышып, толкунданып турам. Сыноого катышып жаткандардын жарымына коронавирус вакцинасы сайылса, жарымына башка укол сайылышат. Ыктыярчылар анын кайсы бирин алганын билишпейт. Адатта вакцина табууга бир нече жыл кетсе, Оксфорд университетиндеги окумуштуулар аны 3 айда табышкан. Дүйнөдө 8 башка топ коронавирустун вакцинасын табууга аракет кылууда. АКШда жана Кытайда да адамга сынала баштады. Вакциналар ийгиликтүү болоруна кепилдик жок. Жеке мен анын ийгиликтүү болоруна ишенип турам. Формалдуу түрдө биз анын натыйжалуулугун сынап көрөбүз. Адегенде вакцинаны калкка кеңири колдонууну баштоодон мурда адамдарга коронавирустун жугушун токтотуп, таасир этерин көрсөтүшүбүз керек. Демек, вакцина кантип таасир этет? Окумуштуулар коронавирустун бетиндеги учтуу белоктун гендерин алып, аны зыянсыз вируска аралаштырат. Ал вакцинаны калыптандырат. Аны адамга сайышкандан кийин вакцина клеткаларга кирип, коронавирустун учтуу белогун пайда кыла баштайт. Натыйжада иммундук системада антителолор пайда болуп, келечекте коронавирусту аныктап, ал жукканда дароо жок кылуучу Т клеткаларын иштетет. Эгер көптөгөн ыктыярчылар коронавирус жуктурса гана окумуштуулар вакцина канчалык натыйжалуу болорун билишет. Азыр биз сынакты учурдагы эпидемия толкуну токтогончо өткөрүп калууга шашып жатабыз. Эгер жетишпесек, алдыдагы айларда вакцина таасир этеби, жокпу биле албайбыз. Бирок вирус жок болуп кетпегендиктен, келечекте аны жуктургандар дагы деле боло берет деп болжоп жатабыз. Эмне үчүн вакцина сайылгандан кийин адамдарга коронавирус жуктуруп койбойсуздар? Ошондо билет элеңер да. Учурда коронавирустан көп адам көз жумуп жатат. Ошондуктан мындай илдетти атайын жуктурууга бара албайбыз. Эгер вируска каршы дарылоо жолу табылып, ыктыярчылардын коопсуздугуна кепилдик бере алсак, анда атайы жугузуу вакцинаны сыноонун жакшы жолу болмок. Вакцина мына бул муздаткычта -80 градуста сакталат. Өтө көп киши илдетке кабылган шартта вакцинаны сыноо айрыкча маанилүү болуп турат. Эгер баарысы ойдогудай болуп, вакцина коопсуз жана натыйжалуу деп табылса, анын канчалык маанилүү болору айтпаса да түшүнүктүү. Илим бизди коронавирус пандемиясынан куткарган болот. Вакцина карантинден, социалдык аралыктан арылуунун жана күнүмдүк жашоодо адамдарды коргоонун жалгыз жолу болуп турат. Вакцина коронавирусту мындан да жугуштуу кылып коюшу мүмкүн деген теоретикалык тобокелчилиги бар. Бирок бул топ андай болбойт деп үмүттөнөт. Ыктыярчыларга кылдат байкоо салып турушат. Оксфорд университетинин окумуштуулары сентябрга чейин вакцинанын 1 миллион дозасын чыгарууну көздөп турат.
Андан кийин массалык өндүрүшкө өтөт. Ал эми вакцина алгач кимдерге берилери белгисиз. Азыр болсо анын таасир этерин көрүү үчүн күтүүгө туура келет. Британияда Оксфордто кишилерде сынала баштаган вирус даба болор бекен. Бул жана башка орчундуу кабарларды уюлдук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан окуңуздар. Ал үчүн телефондо bbc.com /кыргыз деген даректи ачыш керек. Коронавирус коркунучу тооруп, ошондой эле жылдын башында Талибан менен АКШ макулдашууга кол койгонуна карабай, Афганистанда козголоңчулар менен Афган өкмөтүнүн ортосундагы кагылышуулар дали уланууда. Согушкерлер кээде жаш балдарды жана өспүрүмдөрдү дагы зомбулукка тартып жатат. Жүздөгөн балдарды Талибан же Ислам мамлекети аттуу топ менен байланышкан деп Афган күчтөрү камакка алган. BBC'ге өлкөдөгү эң ири абакт саналган Кабулдун жашы жете электерди реабилитациялоо борборуна кирүүгө уруксат берилди. Секундер Кермани баяндайт. Мен 1 жыл бою талиптер менен болдум. Кишилерди өлтүрдүм. Чет элдиктер мага жамандык кылган эмес, бирок пайгамбар сурак күнү келгенче аларга каршы жихад уланышы керек деп айткан. Бул Кабулдагы өспүрүмдөрдү реабилитациялоочу борбор. Анда Ооганстандык жүрүм-туруму чектен чыккан балдар кармалат. Көбү экстремисттик топтордун мүчөлөрү. 14 жаштагы Закир Талибандын катарында жүргөн. Ишим жарылуучу заттарды орнотуу болчу. Муну үй бүлөм билчү эмес. Жаман кишилерди өлтүрүп, диниме кызмат кылып жатам деп ойлочумун. Жарылуучу заттардан коркчу эмесмин. Кудай мени колдоорун билчүмүн. Согушкерлер миңдеген жөн жай тургундарды өлтүргөн. Закир ошолордой болгусу келген. Тайкем талибандар турган аймакта жашайт. Ал жака барганымда алардын кантип сыйынып, элди кандай карап жаткан видеолорун көрдүм. Ошол нерсе мени аларга кошулушума себеп болгон. Балдар Ооганстандагы жаңжалда ондогон жылдардан бери согушуп келатат. Айрымдарын зомбулукка мажбурлашкан. Ата-энем кайтыш болушкан. Жезде мени Жалалабадка алып келген. Ал мени медресеге окутканы, алып баратканын айткан. Ал ийим тобунда болчу. Алар мусулмандар жасачу иштерди жасап жатабыз деп ойлойт. Бирок андай эмес. Согушкерлер көптөгөн күнөөсүз адамдарды, жада калса жаш балдарды да өлтүрүшөт. Бир жолу биз качууга аракет кылдык. Бирок бизди ийим тобу кармап алып, камап коюшкан. Алар бизди сабап, силер туура эмес жолдо жүргөндөргө кошуласыңарбы дешкен. Мухаммед чакан топ менен кайра качууга аракет кылган. Түн киргенде качып чыктык. Түнү бою тоо таштар аралап жүрүп, эртеси багынып бердик. Албетте корктук. Бирок эгер калсак баары бир өлүп калмакпыз. Ошондуктан өкмөткө багынып бердик. Биз үйүбүзгө барабыз деп ойлогонбуз, бирок бизди бул жерге камап коюшту. Ооганстандагы согуш бул балдар төрөлө электе башталган. Закир сыяктуу көп бала алган травмасынан жапа чегип келет. Атама ок тийип жаракат алганда мен 13 жашта болчумун. Эс тарткандан бери эле адамдардын жансыз денесин көрүп келем. Айылыбызда зомбулук өтө көп. Борбордо балдарды радикализмден алыстатууга аракет кылышат. Аларга сабактар өтүлөт. Айрымдары мурда мектепке барган эмес. Медресеге баргам. Молдо бизге Кудай үчүн согушуп өлүү сенин милдетиң деп айткандыктан талиптерге кошулгам. Талибан колуңа жарылуучу затты карматып согуш деп айтат. Бирок мен бул жерден чыккандан кийин окуумду улантсам дейм. Мен 10 класста окуйм. Сынактарды тапшырып 11 класска көчүү үчүн анын жыйынтыгын күтүп жатам. Башкалары болсо согушкерлердин тобуна кайтып баргысы келерин айтат. Бирок экстремисттик көз караштагылар деле көп учурда зомбулук болбосо экен дешет. Мындай кадамга барганыма сыймыктан арымды калп айта албайм. Бирок согуш жакшы эмес. Согуш болбогондо өлкөбүздө туруктуулук болмок. Сиздер көрүп жаткан BBC кыргыз кызматы жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Президент Трамп дезинфекциялачу затты кишиге сайса же бейтаптарды ультрафиолет нуру менен кактаса коронавирустан айыгарын изилдеп көрүш керек деп айтканы үчүн катуу сынга кабылды. Ага чейин Ак үйдүн өкүлү күндүн нуру жана дезинфекциялачу зат вирусту өлтүрөт деп брифингде билдирген эле. Докторлар президент Трамптын сунушу кишини өлүмгө алып келиши мүмкүн деп дезинфекциялачу заттар кишиге зыян экендигин белгилешти.
Түштүк Кореяда bir aydan beri birinci жолу 24 saat içinde koronavirustan ölüm kattалган жок. Бүгүн жаңы жуктурган 6 гана учур катталды. Түштүк Кореяда коронавирусту аныктоо боюнча массалык тест жүргөндүн натыйжасында элде чегинүүдө дейт расмийлер. Бирок алар вакцина иштелип чыкмайынча вирус улам тутанып турушу ыктымал деп эскертүүдө. 100 миллиондогон мусулмандар үчүн орозо айы башталды. Пакистандан тышкары көптөгөн мамлекеттерде коронавирустун айынан мечитте чогулууга тыюу салынды. Мисалы Мороккодо мечиттер бош турат, үйлөрдө дагы чогулбагыла деп үндөшүүдө. Кечээ Меккада дагы намаз кыскартылган түрдө окутулду. Мусулмандар пандемиядан аман эсен чыгалы деп сыйынууда. Бүгүн жума күн, демек апталык клик берүүбүзгө кезек келди. Технология жаатындагы соңку жаңылыктарды тартуулайбыз. Twitter өтө маанилүү инфратүзүмдөрдүн кыйроосуна алып барышы мүмкүн деп аныкталбаган арыз даттанууларды өчүрөт. Анткени буга чейин Британиядагы жана башка Европалык өлкөлөрдөгү телефон станцияларына жана каражаттарына чабуул жасалган. Бирок эгер коронавирусту 5G технологиясына байланыштырган жалган билдирүүлөр кол салууларга түрткү болбосо, анда алар өчүрүлбөйт. Дүйнө жүзүндө коронавирустан улам карантин жарыялангандыктан музыка индустриясы олуттуу зыянга учурады. Учурда музыка уктуруучу Spotify тиркемеси артисттерге көрмандарынан акча чогултуу үчүн атайын функция киргизди. Андан артисттерден турган топтор Artist Fundraising Peak аттуу төш белгисин колдонуп, акчаны кайрымдуулукка же COVID-19 айынан жумуссуз калган топтордун мүчөлөрүнө бере алышат. Elon Musk SpaceX спутниктеринин жарыктары жерден жакшы көрүнбөш үчүн аларды оңдоп түзөөдөн өткөрүп жатканын айтат. Жылдыздарга көз салган адамдар түнү асманда төмөн орбитада учкан көп учакты байкаган. Elon Musk'тын компаниясы жакынкы күндөрү учурган 60 спутнигин кошуп, мейкиндикке миңдеген спутниктерди учурууну пландап жатат. Анын Starlink долбоорунун алкагында глобалдык интернетти жакшыртуу максаты коюлган. Берүүбүздүн аягында дүйнөдө жердин 50 жылдыгы белгиленди. Жыл сайын белгиленип келген айлана чөйрөнү коргоо күнү онлайн түрдө өткөн. NASA соңку 50 жыл мурунку жердин видеосун көрсөттү. Ал эми Европалык космос агенттиктери физик теоретик Стивен Хокингдин космос дүйнөнү бириктирет деген билдирүүсүн жарыялашкан. Жаңылыктардын соңунда карантинде жалгыз отургандан тажадым десеңиз, 7 жыл кыркылбай жалгыз качып жүргөн бул кой кантты экен? Австралиялык фермер Алис Грей койду жакында эле таап алыптыр. Анын айтуусунда бул кой 2013 жылы Тасмания аралында болгон токой өртү учурунда жоголуп кетсе керек. Фермер айым койдун 7 жыл кыркылбаган жөнү канча килограмм болот деген конкурс өткөрүп, акчасын качкындарга которуп бергиси келет. Ал эми кой 1-майда кыркылат. Карантинде чач өсүп кетти деп даттангандар көбөйдү. Бул жана башка жаңылыктар биздин интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Биздин дарегибиз bbc-kыргыз.com. Сайтыбыздан эл аралык жаңылыктарды окуп, бүгүнкү радио программаны дагы уга аласыздар. BBC-нин жаңылыктарын Facebook'та, YouTube'та, Twitter'де табууга мүмкүн. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деген ат менен изеңиз. Биздин бул даректерге блог, макала жазып, сүрөт, тасма тартып салып турсаңыз, биз аларды окурмандарыбыз, көрмандарыбыз менен бөлүшүп турабыз. Программабызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Лондондо команданын атынан программаны көргөнүңөр үчүн ыраазычылык билдиребиз. Берүүнү алып барган Акчолпон Койчиева, саламатта болуңуздар, дем алыш күндөр көңүлдүү өтсүн.